Сапар Исаков Айбек Қалиевті қызматтан алды. Премьер-министр Сапар Исаков Улуттық энерго холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башчысы Айбек Қалиевти кызматтан алууну тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык бүгүн Исаков ведомстволор аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгында ТЭЦте түзүлгөн кырдаалга жооптуу кишилерди аныктаган. Айбек Қалиев Улуттық энерго холдингти башкарып турганда жылытуу мезгилине даярдык көрүүгө жооптуу болгону үчүн иштен алууну чечтим. Мен ведомстволор аралык комиссиянын изилдөөсүнүн жыйынтыгын күттүм. Процесс учурунда Улуттық энерго холдинг ТЭЦти модернизациялоо боюнча негизги темаларды депутаттарга жана коомчулукка жеткиликтүү түшүндүрүп бере алган жок, деди Исаков. Өкмөт башчы ведомстволор аралык комиссиянын корутундусун карап чыгып, ТЭЦтеги абал кызматкерлердин шалакылыгынан улам чыкканын айтты. Эске сала кетсек, январь айынын аягында Бишкек ТЭЦинде авария болуп, Борбордогу 3000ден ашуун үй бүлө 3 сутка жылуулуксуз калган. Айбек Қалиев ошондо кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган, бирок премьер-министр арызга кол койгон эмес. Булак говорит .тв. Айбек Қалиев бүгүн камалышы мүмкүн. Улуттық энерго холдинг ачык акционердик коомунун төрагасы Айбек Қалиев камалышы мүмкүн. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Эскерте кетсек, Қалиев УКМК тарабынан 2 жолу суракка алынган. Айбек Қалиев 2018-жылдын январь айында болгон Бишкек жылуулук электр борборундағы авария жана жепти модернизациялоого байланышкан кылмыш иши боюнча суралууда. Электр станциялары ачык акционердик коомунун башчысы Узак Кыдырбаев жана ачык акционердик коомунун аткаруучу директору, жепти модернизациялоо тобунун башчысы Темирлан Биримкулов УКМК тарабынан камакка алынган болчу. Булак говорит .тв.